11-bölüm. Чымыркана мээнет кылуу жихад тууралуу. Аллах Таала мындай деген: биз үчүн умтулуп аракеттенгендерди биз туура жолдо алып барабыз. Түшүндүрмө башкача айтканда бактылуу кылуучу жолго салабыз деген мааниде. Акыйкатта Аллах жакшылык кылуучулар менен бирге. Анкабут сүрөсү 69-аят. Аллах Таала ошондой эле мындай деген: сага келери шексиз өлүм келгенге чейин эгеңе ибадат кылгын. Хижр сүрөсү 99-аят. Аллах Таала ошондой эле мындай деген: ошол үчүн эгеңдин ысмын эстеп, ага умтул. Муззамил сүрөсү 8-аят. Аллах Таала ошондой эле мындай деген: демек, кимде ким кыпындай жакшы иш кылган болсо, ал аны акыретте көрөт. Залзала сүрөсү 7-аят. Аллах Таала ошондой эле мындай деген: эмне берген болсоңор, андан да жакшыраак жана чоңураак сыйлыкты Аллахтын алдынан табасыңар. Муззамил сүрөсү 20-аят. Эмне берген болсоңор дегенге түшүндүрмө. Бул жерде өлүм саатын күтпөстөн ажалдын капилеткелерин ар дайым эске тутуу менен жашоого шашылуу керек болгон диний жакшы амалдар тууралуу сөз болууда. Түшүндүрмөнүн аягы. Аллах Таала ошондой эле мындай деген: жакшылыктан эмнени сарптабагыла, чындыгында Аллах аны билүүчү. Бакара сүрөсү 273-аят. Бул темага тиешелүү аяттар көп жана белгилүү. 95-хадис. Абу Хурайра, Аллах андан ыраазы болсун, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва салламдын мындай дегенин кабарлайт: чындыгында Аллах Таала мынтип айтты: менин авлияларыма душмандык кылгандарга каршы мен согуш жарыялаймын. Авлияларыма дегенге түшүндүрмө: авлия, вали, Аллахка жакындар, өзүнүн диний амалдарын эч бир кыйшаюусуз жана толугу менен аткарган аябагандай зор такыбалыгы менен абдан айырмаланып турган адамдар. Бул сөз араб алфавитиндеги ваф, лам, яй уңгусуна барып такалган 3 тамгадан түзүлөт. Ушул эле уңгудан келип чыккан ар түрдүү жакын болуу, башкаруу, достук мамиледе болуу, көмөктөшүү жана башка ушул сыяктуу маанилерди берген этиштер дагы бар. Ал эми жогоркудай адамга карата айтылган вали сөзү болсо, анын тынымсыз Аллахка ибадат кылаарын, анын эркинен эч чыкпай тургандыгын, эч качан ага кулак салбай койбой тургандыгын билдирет. Балким ошондой эле бул сөз бул жерде грамматиканын тили менен айтканда ошол эле уңгунун туюк залогунун атооштугунун маанисин бериши дагы мүмкүн. Анткени Аллах Таала андай адамды такай коргоп, ага кам көрүп турат. Ал адам Аллахтын белгилеп койгон чектерин эч качан бузбайт. Анын буйруктарына жана тыюуларына толук баш ийет. Аль-Бухаринин сахихтеринде мындай деп айтылат: вали, дос сөзү аддув, душман сөзүнүн антоними болуп саналат. Ал эми вилая, достук мамиле сөзүнө келсек, ал адава, душмандык мамиле сөзүнүн антоними. Достук мамиленин түпкүрүндө сүйүү менен жакындоого умтулуу жатат. Ал эми душмандашуунун түпкүрүндө болсо жек көрүү менен оолактоо жатат. Фатх ал-Бариде Ибн Хаджар мынтип жазат: Аллахка жакындар дегенде Аллах тууралуу илими бар, ага баш ийүүдөн чыкпаган, Аллахка сыйынууда ихластуулукту көрсөткөн адамды түшүнүү керек. Ошондуктан Аллах Таала мынтип айткан: ооба, албетте ыймандуу жана такыба болуп, Аллахка жакын болгондор чочулашпайт да кайгырышпайт. Алар үчүн бул дүйнөдө жана акыретте сүйүнүчтүү кабар бар. Аллахтын убадалары эч качан өзгөртүлбөйт. Бул улуу ийгилик. Юнус сүрөсү 62-64-аяттар. Түшүндүрмөнүн аягы. Менин авлияларыма душмандык кылгандарга каршы мен согуш жарыялаймын. Мага жакындоо, авлия болуу максатында мага умтулуп жасалган нерселердин ичинен мага эң сүйкүмдүүсү мен ага парз кылган нерселер. Ошондуктан менин кулум мен аны сүйүп калганга чейин мага жакындоого умтулуп талап кылынгандан да көбүрөөк напил амалдарын аткарат. Башкача айтканда, такыба адам ыктыярдуу түрдө аткаруучу напил намаздар, напил орозолор жана башка көптөгөн жакшы амалдар тууралуу сөз болууда. Качан мен аны сүйүп калган соң, мен ага угаарга кулак, көрөргө көз, кармаарга кол жана басаарга бут боломун. А эгерде ал менден бир нерсе сураса, ага сөзсүз беремин. А ал менин коргоомду сураса, мен аны сөзсүз коргоймун. Маалымат булагы Аль-Бухари.
96-cı hadis. Anas, Allah ondan razı olsun, Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem özünün kudretli jana ulu egesinin sözü mındaşa kavarlaganын aytat. Eger menin kulum maga bir sööm jakındasa, men aga bir çıkanak jakındaymın. Eger al maga bir çıkanak jakındasa, men aga bir sarjan jakındaymın. A eger al maga tamtuң basıp jönösö, men çurkap tosup alamın. Malumat bulagı Al-Bukhari. 97-ci hadis. İbn Abbas, Allah ondan razı olsun, Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'nin mınday degenin kavarlayt. Köptөгөн adamlar Allah tarabынан tartуу kılınıuçu iki nemattan kurjala kalışkan. Birinci den sooluktan, ekinci boş uwakытtan. Malumat bulagı Al-Bukhari. Jogorudagı hadistegi boş uwakытtan degenge түшүндүрмө. Başkaça aytkanda, al эми den соолугу жана boş uwakıtsy bar köptөгөн adamlar bul nemat жакшылыктарды акыретке пайдалуу жакшы амалдар үчүn пайдаланышпай, алтындай убактысын жана den соолугун текке коротуп алышат. Түшүндүрмөнүн аягы. 98-ci hadis. Ayşanın, Allah ondan razı olsun, mınday degeni kavardalat. Adatta Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem tündörü uşunçalık köpkö namaz okuandыкtan tamandары jarılıp kete turgan. Bir jolu men andan suradım. O Allah'tın elçisi, siz emne üçün mınday kılıp jatasız? Antkeni Allah sizin ötmüştögü jana gelecektegi günöөлөрүңүздү geçirmedi bele. Түшүндүрмө бул жерде адатта карапайым адамдар жасачу күнөөлөр тууралуу сөз болуп жаткан жок. Анткени андай күнөөлөрдөн пайгамбарлар корголгон абалда болушат. Бул жерде ошол тандамал адамдардын улуу даражалары талап кылган кээ бир майда чүйдө катачылыктар тууралуу гана сөз болууда. Түшүндүрмөнүн аягы. Ал айтты, мен шүкүрлүү кул болушум керек эмес бекен? Маалымат булагы Ал-Бухари, Муслим. Бул жерде Ал-Бухаринин версиясы келтирилди. Ушундай эле маанидеги хадистер эки сахихте тең Ал-Мугира бин Шубтун айтуусунда келтирилет. 99-cу hadis. Ayşanın, Allah ondan razı olsun, mınday degeni kavardылат. Ramazan ayının akırkı 10 gündügü geleri menen Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem tündördü özü da sergek ötkörüp, üy bile müçölörün dağı oygotup, izarın bekem buup, özgöçö çımırkançu. Malumat bulağı Al-Bukhari, Muslim. İzarın bekem buup degenge түшүндүрмө. İzar tigilbegen gezdemenin bir parçası siyahtуу bolup, дененин ылдыйкы бөлүгүнө оролуучу кийимдин bir түрү. Өзгөчө чымырканчу дегенге түшүндүрмө. Диний амалдарды аткарууда өзгөчө чымырканчу. Бул жерде ошол учурларда Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва салламдын же өз аялдарына жолобогондугу же болбосо Аллахка ибадат кылуудагы анын өзгөчө умтулуулары айтылууда. Түшүндүрмөнүн аягы. 100-cü hadis. Abu Hurayra, Allah ondan razı olsun, Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'nin mınday degenin kavarlayt. Güçtүү musulman Allah'tın aldında alsız musulmanга karaganda mıktırak, jana süykümdүүрөөк. Бирок ал экөөсүндө тең жакшылык бар. Güçtүү musulman дегенге түшүндүрмө, бул сөз тафсирлерде ар түрдүүчө чечмеленет. Мисалы, кайсыл бир адам өзүнүн ички кудуретинен улам бардык нерсенин казынасы жана эң оболку себеби болгон бир Аллахка гана ишенип, ага гана таянып, ага гана тобокел кылып, экинчи даражадагы бул дүйнөдөгү себептерге маани бербейт. Бул биринчи чечмелениши. Экинчиси болсо мындай. Башка тафсирлер боюнча күчтүү мусулман делип, адамдар менен мамиле кылууга сабыры түткөн, адамдар берген азарларга сабыры жеткен, өз ачуусун баса билген адам айтылат. Түшүндүрмөнүн аягы. Ошондуктан өзүңө акыретте пайда алып келе турган нерселерге умтул. Аллахтан жардам сура, алсыздык, жалкоолук кылба. Эгерде сага кандайдыр бир нерсе келсе, ар түрдүү балейлер келсе деген мааниде. Анда эгерде тигиндей жасаган болсом, мындай болмок эмес деп айтпагын. Бирок бул Аллахтын тагдыры, ал өзү каалаганын аткарды деп айткын. Анткени эгерде деген сөз шайтандын ишине жол ачат. Маалымат булагы Муслим. 101-ci hadis. Abu Hurayra, Allah ondan razı olsun, Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'nin mınday degenin kavarlayt. Ot, kumarlanуу сезимдери хужибат менен чулганып, абейиш болсо, жагымсыздыктар менен тосулуп коюлган. Маалымат булагы Al-Bukhari, Muslim. От, кумарлануу сезимдери хужибат менен чулганып дегенге түшүндүрмө. Бул жерде башкача айтканда тозок,
Мисалы, азгырган аялга, арбалткан акчага, бапасыз байлыкка, опосуз бийликке жана башка ушул сыяктууларга чулганып, бейиш болсо жагымсыздыктар менен тосулуп коюлган. Буга түшүндүрмө? Тагыраак айтканда, бул сөздөрдөн адам өз напсисине эч качан жакпаган ар кандай кыйынчылыктарды, ыңгайсыздыктарды жеңүү менен байланышкан ибадаттарды зор сабырдуулук, чоң чыдамдуулук менен толук аткаруу аркылуу бейишке кирүүгө татыктуу болоору, ал эми тозокко түшүү үчүн кумарлануу алып келүүчү жыргалдарды гана самап, өз напсин каалагандын баарын жасоо эле жетиштүү экендиги туюнтулууда. Түшүндүрмөнүн аягы. Ушул хадистин Муслим келтирген версиясында болсо, тосулуу маанисин берген худжибат сөзүнүн ордуна оролгон, чулганган, кымтыланган маанисин берген хуффат сөзү колдонулган. Бирок бул эки сөз тең бирдей эле маанини берет. Мунун мааниси мында жатат. Демек, аларды бейиш менен тозокту аталган тосмолор тосуп турушат. Ким ошол тосмолордун кайсынысына жармашса, ал ошол жерде болот. 102-нчи хадис. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын жазмакери катары белгилүү болгон Абу Абдуллах Хузайфа бин Ал-Яман Ал-Ансари, Аллах андан ыраазы болсун, мындай дейт: бир жолу түнү мен Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам менен чогуу намаз окудум эле. Түнкү ыктыярдуу тахажжуд намазы тууралуу сөз болууда. Ошондо ал оболу Бакара сүрөсүн окуй баштады. Албетте Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Фатихадан кийин Бакараны окуй баштаган. Мен өзүмчө ичимден 100 аят окуп анан руку кылат деп айттым. Бирок ал андан ары улантып окуп кетти. Ошондо мен өзүмө ичимен Бакараны толук окуп бүтүрөт да анан сажда кылат го дедим. Башкача айтканда, ал биринчи эле эрекетте Бакара сүрөсүн толугу менен окуп бүтүрөт деген мааниде. Ал окуусун уланта берди. Анан мен айттым: Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Бакара сүрөсүн окуп бүтөйүн деп калганда, мен айттым деген маани. Ушуну бүтүрүп анан рүкүгө барат го. Бирок ал андан кийин Ниса сүрөсүн окуй баштап, аны да толугу менен бүтүрүп, анан Али Имран сүрөсүн, анын ар бир тамгасын таптаана, таптак айтуу менен окуп бүтүрдү. Ошондо ал Аллахты улуктоо буйрулган аяттарга жеткен кезде аны улуктап, Аллахка дуалар менен кайрылууну буйрулган аяттарга жеткенде ага дуалар менен кайрылып, Аллахтан жардам суроо буйрулган аяттарга келгенде ошондой кылып, анан гана ал рүкү кылды да: улуу эгеме даңазалар болсун, Субхана Раббил Азим деди. Жана анын рүкүсү жакындатып алганда анын кыямынчалык узакка созулду. Анан ал: ким Аллахты мактаса, аны Аллах угат. О эгебиз, сага мактоолор болсун. Самиаллаху лиман хамиддаху, Роббана лекал хамду деп айтып кыямга турду да анын кыямы дээрлик рүкүсүнчөлүк узакка созулду. Жогорудагы ким Аллахты мактаса, аны Аллах угат. О эгебиз, сага мактоолор болсун дегенге түшүндүрмө? Бул сөздү башкача которсо да болот. Мисалы, Аллах ким аны мактаса ошону укту. Кереметтүү ысым сыпаттарынын бири самию, угуучу болгон Аллах ар дайым баардык нерселерди угуп турат. Ошондуктан намаздын ар бир рекетинде айтылуучу бул сөздөрдү Аллахты мактаганга ал сыйлык берет деген мааниде түшүнсө да болот. Түшүндүрмөнүн аягы. Анан ал: улуу эгеме даңазалар болсун, Субхана Роббил А'ла сөзү менен саждага барып, кыямда канча турган болсо, саждада дагы ошончолук эле убакыт турду. Маалымат булагы Муслим. 103-чү хадис. Ибн Масуддун, Аллах андан ыраазы болсун, мындай дегени кабардалат: бир жолу мен Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам менен түнкү тахажжуд намазды окудум эле. Ал кыямда ушунчалык көпкө тургандыктан мен ал тургай жаман иш кылып кое жаздадым. Башкача айтканда, бул жерде анын рүкүгө чейин окуган Курандын аяттары жөнүндө айтылууда. Андан сурашты: тагыраак айтканда, эмне кыла жаздадың? Ал жооп берди: чыдамым жетпегендиктен аны жалгыз таштап олтуруп алгым келип кетти. Маалымат булагы Аль-Бухари, Муслим. 104-чү хадис. Анас, Аллах андан ыраазы болсун, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын мындай дегенин кабарлайт: маркумду 3 нерсе мүрзөгө чейин ээрчип барат: үй бүлөсү, мал мүлкү жана анын жакшы жаман амалдары. Алардын экөөсү кайтып келет дагы, бирөөсү аны менен кошо кабырда калат. Үй бүлөсү жана мал мүлкү кайтып келет, амалы болсо өзү менен калат. Маалымат булагы Аль-Бухари, Муслим. 105-чи хадис. Ибн Масуд, Аллах андан ыраазы болсун, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын мындай дегенин кабарлайт: бейиш силердин ар бириңерге бутуңардагы сандалдардын боосунан да жакыныраак жана тозок да ар бириңерге
ошончолук эле жакын. Маалымат булагы Аль-Бухари. Жогорудагы хадистеги сандалдардын боосунан деген сөзгө түшүндүрмө? Сандали такасыз, өкчөсүз тапочка сыяктуу боолуу бут кийимдин бир түрү. Түшүндүрмөнүн аягы. 106-чы хадис. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын бастырманын астында жашагандардын катарына кирген малайы Абу Фирас Рабия бин Каб аль-Аслами, Аллах андан ыраазы болсун, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламды мындай дегенин кабарлайт. Бастырманын астында жашагандардын дегенге түшүндүрмө? Бастырманын орусчасы навес. Бирок бул жерде мечиттин алдындагы бастырмада жашашкан Ахлас Суффа деп аталган адамдар тууралуу сөз болууда. Башкача айтканда, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Мединада жатар жайы, тууган уругу, тааныш тамыры жок жакыр сахабалары мечиттин бастырмасында, пайгамбардын үйүнүн жанында жашашкан. Ар түрдүү учурларда ал жерде жашагандардын саны 30га чейин жеткен жана жалпы жонунан алганда ошол бастырмада жашагандардын 90-унун ысмы белгилүү. Түшүндүрмөнүн аягы. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын бастырманын астында жашагандардын катарына кирген малайы Абу Фирас Рабия бин Каб аль-Аслами, Аллах андан ыраазы болсун, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын мындай дегенин кабарлайт. Адатта мен даарат үчүн суу жана башка зарыл нерселерди даярдоо менен Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын үйүнүн эшигинин алдында түндү өткөрчүмүн. Бир жолу ал мага мындай деди: "Менден бир нерсе сура." Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Абу Фирасты анын эмгек үчүн кандайдыр бир нерсе менен сыйлап коюуну каалаган. Түшүндүрмөнүн аягы. Мен кубанганымдан кыйкырып жибердим. "Мен сиз менен бейиште бирге болууну каалаймын." Ал сурады: "Сен балким башка нерсени каалап жүрбө?" Түшүндүрмө: бейиште Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам эң жогорку даражада болот. Ал эми аны менен бейиште дагы ажырабоо, демек ага жакын жерде болуу дегенди билдирет. Бирок андай даражага татыктуу болуу өтө эле оор. Ошондуктан ал Абу Фирас сыйлыкка балким башка нерсени каалары суралууда. Мен айттым: "Жок, дал ушуну каалаймын." Ошондо ал айтты: "Андай болсо, сен абдан көп сажда кылуу аркылуу сенин напсиңе каршы күрөшүүгө мага жардам бер." Маалымат булагы Муслим. 107-чи хадис. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын азат кылынган кулу Абу Абдуллах же Абу Абдар-Рахман Сауббандын, Аллах андан ыраазы болсун, мындай дегени кабардалат: "Мен Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын мындай дегенин уккам: Сен абдан көп сажда кылышың керек. Анткени сенин ар жасалган саждаң үчүн Аллах сенин даражаңды бирден тепкичке жогорулатып, бирден күнөөңдү өчүрөт." Маалымат булагы Муслим. 108-чи хадис. Абу Саффан Абдуллах бин Бусра аль-Аслами, Аллах андан ыраазы болсун, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын мындай дегенин кабарлайт: "Адамдардын эң мыктысы жакшы амалдарды тынымсыз аткаруу менен узак өмүр кечирген адам." Бул хадисти Ат-Тирмизи келтирип, жакшы хадис деп атаган. 109-чу хадис. Анастын, Аллах андан ыраазы болсун, мындай дегени кабардалат: "Бадр согушуна катышпай калган менин абам Анас бин Надр, Аллах андан ыраазы болсун, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга мынтип айтат: О Аллахтын элчиси, мен сиздин мушриктер менен болгон алгачкы согушуңузга катышканым жок, бирок Аллахка ант болсун, эгерде Аллах насип кылса, чындыгында менин эмне кыларымды Аллах көрөт. Анан Ухуд тоосунун этегинде болгон согушта мусулмандар өз позицияларын таштап кетишкенде, ал позицияны таштап кеткен жолдошторун көрсөтүп: О Аллах, алардын кылганы үчүн мен сенден кечирим сураймын. Алардын кылганы үчүн дегенге түшүндүрмө? Башкача айтканда, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын меккелик атчандардан коргонуу үчүн Айнайн тоосуна абал кайсыл гана жагына өзгөрбөсүн, ал позицияны таштап кетпөөгө буйрук берип жайгаштырган жана алардын көпчүлүгү ал буйрукту аткарбай койгондуктан жеңилип калган 50 жаангер тууралуу сөз болууда. Түшүндүрмөнүн аягы. О Аллах, алардын кылганы үчүн мен сенден кечирим сураймын. Тегилердин кылганына менин тиешем жок экендигине сени күбөгө өтүүгө чакырамын деп кыйкырып, алга карай умтулуп, чегинип бараткан Саад бин Муаз менен бетме бет келет дагы ага: О Саад бин Муаз, бейишке, Каабанын эгесине жана Ан-Надырдын Роббисине карай алга. Ан-Надыр Анастын атасы.
Чындыгында мен бейиштин жыпар жыдын Ухуд тараптан сезип жатам, дейт. Согуштан кийин Саад мындай дейт: О Аллахтын элчиси, мен ал кылганды жасай алганым жок. Анас айтат: Ал эми согуштан кийин биз кылычтын, найзанын жана жаа окторунун 80 жараатынын орду калган анын денесин мушриктер тарабынан түсү турку кетирилген абалда таптык. Анын аябай кескиленген денесин манжаларынан тааныган эжесинен башка эч ким тааный алган жок. Анас айтат: Биз момундардын арасында Аллахка берген убадаларын чындыкка чыгарган эркектер бар. Бул сөздү балким шахид болгондор деген мааниде да кабылдаса болор. Анткени бул жерде Бадыр согушунда же жеңүүгө же шахид болууга ант ичишип, кийин 627-жылы март айында меккеликтер жана алардын союздаштары тарабынан уюштурулган Ангек согушундагы 1 айлык курчоо учурундагы жихадта курман болгондор жөнүндө дагы сөз болууда. Ошондо меккеликтердин жана алардын союздаштарынын атчандарынан коргонуу үчүн Мединанын батыш, түндүк чыгыш жагына шаарга кире бериш жерлерде 6 километрге чамалаш Ангек казылган болчу. Курчоо башталгандан 2 аптадай убакыт өткөн кезде меккеликтердин лагерине бороон уруп, ошондон кийин алар курчоону таштап чыга качышкан. Түшүндүрмөнүн аягы. Биз момундардын арасында Аллахка берген убадаларын чындыкка чыгарган эркектер бар. Алардын кай бирлери жандарын да курман кылышты. Дагы бирөөлөрү ошондой жагдайды күтүшүүдө. Мындайча айтканда, шахид болуу аркылуу бейишке кирүүнү үмүт кылуу менен согушууну улантканча өмүр кечирүү жөнүндө кеп болууда. Алар убада анттарын эч нерсеге алмаштырышкан жок деген аятта дал ошол жана ошол сыяктуу адамдар тууралуу айтылат деп эсептечүбүз же ойлочубуз. Маалымат булагы Аль-Бухари. Убада анттарын эч нерсеге алмаштырышкан жок деген аятта дегенге түшүндүрмө. Башкача айтканда, мунафыктар сыяктуу сөздөрүнөн кайтышкан жок деген маани айтылууда. Жогорудагы хадистин маалымат булагы Аль-Бухари, Муслим. 110-чу хадис. Абу Масуд Ухба бин Амр аль-Ансаринин, Аллах андан ыраазы болсун, мындай дегени кабардалат: Садака тууралуу аят түшкөндөн кийин биз жүктөрдү ташый баштадык. Садака тууралуу аят дегенге түшүндүрмө? Балким мобул аят тууралуу сөз болуп жаткандыр. Алардын мал мүлкүнөн садака алда, ошол аркылуу аларды тазартып, жакшылыгын арттыр. Курандагы Тавба сүрөсү 103-чү аят. Садака тууралуу аят түшкөндөн кийин биз жүктөрдү ташый баштадык. Укба Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын көптөгөн сахабалары садака берүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуу максатында базарларда жүк тартып, жүк ташып иштей башташканын айтууда. Түшүндүрмөнүн аягы. Бир адам келип, чоң сумманы курбанчылык кылды эле, 200 мунафыктар айтышты: эл көрсүн үчүн рия кылып жатат. Чоң сумманы курбанчылык кылды дегенге түшүндүрмө? 80 000 дирхам курбанчылык кылган Абдуррахман бин Ауф, Аллах андан ыраазы болсун, ошол тууралуу айтылууда. Андан кийинки бир адам курбанчылыкка болгону бир эле са курма берди эле, алар чындыгында Аллах бул сага муктаж эмес дей башташты. Ошондон кийин садака берүүгө умтулган момундарды, шылдыңдаган мунафык адамдарды жана маңдай тери менен тапканын гана берген бай адамдарды, келекелегендерди Аллах шылдыңдайт. Алар үчүн сыздатуучу азап бар деген аят түшүрүлдү. Маалымат булагы Аль-Бухари, Муслим. Садака берүүгө умтулган момундарды, шылдыңдаган адамдарды дегенге түшүндүрмө? Башкача айтканда, колунан келген аз ганактай нерсени гана садака кылууга жараган кедей мусулмандар тууралуу баяндалууда. 111-чи хадис. Абу Зар аль-Гифари, Аллах андан ыраазы болсун, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам кудуреттүү жана улуу эгесинин сөзүн мындайча айтып бергенин кабарлайт: О менин кулдарым, чындыгында мен өзүмө адилетсиздикти тыюу салып, силерге дагы аны харам кылгам. Ошондуктан бири-бириңерге зулумдук кылбагыла. О менин кулдарым, мен туура жолду көрсөткөндөрдөн башкаларыңардын баарыңар адашуудасыңар. Ошондуктан туура жолго салууну менден гана тилегиле. Анткени силерди туура жолго салуучу бир гана менмин. О менин кулдарым, мен тойгозгондон башкаларыңардын баарыңар ачкасыңар. Ошондуктан тойгозууну менден гана сураңгыла. Анткени силерди тойгозуучу бир гана менмин. О менин кулдарым, мен кийиндиргенден башкаларыңардын баарыңар жылаңачсыңар. Ошондуктан кийиндирүүнү менден гана сураңгыла. Анткени кийиндирүүчү бир гана менмин. О менин кулдарым, силер түнү күнү күнөө кыласыңар.
Günөөңөрдүн кечирилишин менден гана сураңгыла, анткени күнөөлөрдү кечирүүчү бир гана менмин. О менин кулдарым, чындыгында силер мага эч качан эч кандай зыян дагы, пайда дагы келтире албайсыңар. Тагыраак айтканда, адамдын баардык кылган амалдары өзүнө гана же пайда же зыян алып келет деген маани. О менин кулдарым, эгерде алгачкы жана акыркы адамдар менен жиндердин баары силердин араңардагы эң такыба адамдын жүрөгүндөй такыба болсо дагы, менин өкүмдарлыгыма эч нерсе кошо албайсыңар. Силердин араңардагы эң такыба адамдын дегенге түшүндүрмө? Бул жерде балким Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтылууда. О менин кулдарым, эгерде алгачкы жана акыркы адамдар менен жиндердин баары силердин араңардагы бузукунун жүрөгүндөй бузуку болсо дагы, менин өкүмдарлыгымды эч кандай алсырата албайсыңар. Силердин араңардагы бузукунун дегенге түшүндүрмө? Башкача айтканда, иблистин жүрөгүндөй бузуку болсо да деген маани. О менин кулдарым, эгерде алгачкы жана акыркы адамдар менен жиндердин баары биригип келишип, менден каалагандарын суранышса, мен алар сурагандардын баарын берсем, ошондо дагы мендеги нерсени, ийнени деңизге малып алганчалык дагы азайта албайт. Мендеги нерсени дегенге түшүндүрмө? Байлыкты, казынаны деген маани. О менин кулдарым, чындыгында бул мен санаган нерселер силердин амалыңар. Кийин мен ал амалдар үчүн силерге кайтарым беремин. Ошондо ким жакшылыкка жеткен болсо, башкача айтканда, ким Аллахтын сыйлыгына татыктуу болуп, бейишке кире турган болсо деген маани. Ал Аллахты мактасын, а ким азаптуу башка нерсеге ээ болсо, өзүнөн башка эч кимге таарынбасын. Маалымат булагы Муслим. Саид айтат, Абу Идрис ушул хадисти айткан кезде чөк титилеп туруп айткан эле. Биз да аны Аш-Шамдын тургундары үчүн мындан ашкан ардактуу хадис жок деп айткан Ахмад ибн Ханбалдын, ага Аллах ырайым кылсын, рабаяты менен келтирдик.